лотереяга байланышкан берүүнү даярдайлы деп турабыз. Азыр адамдар кайра биздин акчабызды кайтарып бергиле десе, кайтарып бере аласыздарбы? Жок, биз ойнотуп бүттүк да уже. Стимулирующий лотереяга деле уруксаты жок экен да. Азыр бүгүнкү күндө уруксаттар Жок жок. нерсени катып сатат. Бул деген эми мошенничество да, жок нерсени эме кылган. 300 сомго менин артымда турган Toyota Camry жетимиш жана ошондой эле Toyota Camry 50 утуп алышыңыздар толук мүмкүн. Экинчи автоунаанын ээсин качан көрүшөт эл? Экинчи автоунаанын ошол месказ уюштуруучулардын номерин берейин. Силер билет алган жоксуңар да, чынбы? Жок, биз эч нерсе алган жокпуз. Полный. Көчөдөн эле кармап алып силерди билет, жалган билет менен эме кылып койдубу? Ооба. Toyota Camry 50 автоунаасын утуп алдыңыз. Ура! Билет албаса, анан кантип ал утуп калды? Өткөндө ушуну айтып, сизге айтып бердим, ошентип эле. Силерге жана 650 000 сом алып келип түнү менен берип тургу бая Самара Каримова чалганда. 650 000 сом берген жок бизге. Саламатсыздар урматтуу мекендештер, мен Кыргыз Республикасынын финанс рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматына келдим. Өзүңүздөр билгендей, акыркы учурларда Кыргызстанда жанагындай лотерея оюндары мыйзамсыз жанагындай коомчулуктун башын айлантып, финансылык кызыкчылык, адамдарды алдоо жолу менен акча топтогон мындай топтор, медиа личностьтар, ошол ырчылар баш болуп, ушундай көрүнөк жарнактарды көп кыла баштады. Ошолордон жапа чектик деп Салкынай деген бир каарман бизге байланышка чыгып, бир катар маалыматтарды берди. Анын маалыматына азыр көрсөтүүдүн жүрүшүндө сиздерге бизге кайрылган кайрылуусу, ошол аудио сүйлөшүүлөрдү, WhatsApp аркылуу сүйлөшүүлөрдүн барысын жарыялайбыз. Силер билет алган жоксуңар да, чынбы? Жок, биз эч нерсе алган жокпуз. Полный. Көчөдөн эле кармап алып силерди билет, жалган билет менен эме кылып койдубу? Ооба. Анан коомчулукту ушуга алданып калбаш үчүн биз бүгүн атайын ушул лотереяга байланышкан берүүнү даярдайлы деп турабыз. Жүрүңүздөр, азыр биз дал ушул финанс рыногун көзөмөлдөгөн жөнгө салган кызматынан тактап маалымат алабыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Ваш стоматолог клиникасы сиздер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Клиникада стоматологиянын бардык кызматтары көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ жума бою дем алышсыз саат 9-дан 21:00 чейин иштейт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуусу жана рентген консультациялары акысыз. Ошондой эле ишемби күндөрү УЗИ, жекшемби күндөрү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Дареги Лухмановская метросу, Светозерская 32. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Атым Улукбек мен. Эркин журналистмин. Кош келипсиз, Улукбек. Марат Түгүлбаевич, маселе мындай да болуп атат. Кыргыз Республикасынын 2017 жылдын 10 майындагы номер 78 мыйзамы бар. Лотереялык ишмердүүлүктү жөнгө салуу жөнүндө. Так. Ошол мыйзам алкагында 20 беренесинде так даана түшүндүрүп турат. Бүгүнкү күндө ушул тармакта Алай мен дагы мыйзамды. Марат Түгүлбаевич, бүгүнкү күндө лотерея жөнүндө бир катар ишмердүүлүктөр мыйзам менен жөнгө салынган.
Мындан улам бүгүнкү күндө коомчулукта өзгөчө ушул ырчы чорчулар жарнама ретинде лотереяны уюштуруп миңдеген адамдардын ишенимине кирип алдап бузуп аткан көрүнүштөр болуп атат. Ошого лотерея жөнүндө коомчулукка бир маалымат берсеңиздер. Кайсы лотереянын канча түрү бар? Кайсы лотереялар лотерея болуп эсептелет? Кайсылар алдамчылык болуп эсептелет? Кайсы багытта лицензиялар талап кылынат? Лотереяны кимдер уюштура алат? Ким өткөзө алат? Негизинен сизге ыраазычылык, вот ушул суроону көтөрүп негизи келип атканыңызга. Бүгүнкү күндө действительно лотереялар боюнча мындай анча мынча фактылар болуп атат. Мыйзамсыз иш алып баргандарды. Сиз эми мына мисалы үчүн артисттерди, тиги буларды айтып кетип атпайсызбы? Алардыкы көбүнчө баягы гиф кылып туруп өткөрүп атышат да аларчы. Гифти мисалы үчүн буга чейин 2020-жылга чейин бир толкование кылып бергенбиз алар боюнча. Бул гифтер деген лотереяларга. Жок, гифтер эмес. Гифтерди айтпай атасызбы? Гиф лотереяга туура келбейт алар негизи. Биз Эми негизинен мыйзамга таянып айтканыбызда, Кыргыз Республикасынын лотереялар жөнүндө мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын аймагында 3 түрдүү лотереялар бар. Бул биринчиси мамлекеттик лотереялар. Экинчи түрү болсо жана сиз айтып кеткен профессионалдык лотерея деп коебуз. Бул мамлекет тарабынан түзүлгөн мамлекеттик ишкананын гана ушул аркылуу ишке ашырыла турган лотереянын бир түрү. Бүгүнкү күндө бул Кыргыз лото деп торговый марка кылып өткөрүп атат. Мамлекеттик лотереялык компания аркылуу ишке ашырылып жаткан лотерея. Анан үчүнчү түрү болсо бул дем берүүчү лотерея, жана стимулирующий лотерея деп коебуз. Бул деген лотереянын кызыктыруучу, дем берүүчү лотерея деп коебуз. Бул лотереялардын баасы жок. Алар деген элдерге эч качан бир отдельно бир баа менен сатылбаш керек. Товарды же болбосо мындай услуганы берип атканда ошого кызыктыруу үчүн, дем берүү үчүн ошол нерселерге көбүрөөк аралашкан ошол да. Биз эми ошол дем берүүчү маселеде келдик. Профессионалдуу лотерея өткөзүш үчүн мамлекеттик органдар гана ыйгарым укуктуу бүгүнкү күндө. Чеке сектор, юридикалык сектор лицензия алып профессионалдык деңгээлде лотерея уюштурганга укугу жок. Туура. Эми бүгүнкү күндө кызыктыруучу лотерея, шыктандыруучу лотерея деп ушул лозунгду жамынып, бирок факт ошол жерде профессионалдык лотереянын элементтерин карманып, коомчулукту алдап, бүгүнкү күндө адамдар бир катар мындай укугу бузулуп атат. Мындан улам мага 2025-жылдын 19-июнь күнү Жалал Абадтан Самара деген айымдан арыз келип, кайрылуу маалымат түштү. Анын жолдошунун уюштуруучулар анын айтымында, мага берген маалымат боюнча, анын айтымында жолдошу жолдо келатса бир попутчик машина тосса, ошонун ичинде Самара Каримованын ырчы. Ошонун лотерея уюштуруп аткан балдары келатыптыр. Анан аны салып алып лотерея жөнүндө сөз болуп, анан ал сунуштаптыр. Мага берген маалымат боюнча сунуштап атат. Ал сизге 5000 сом беребиз. Самара Каримованын лотереясы өтөт эртең. Ошондо сиз телефонду алып туруп, рахмат, чоң ойногула, уткула деген нерсени айтып коесуз. Болду, калганын реклама кылып коесуз деп атат да. Ал түз эфирге чалат, ошол мындай атайын уюштурулгандагыдай маалымат берди мага. Анан ошол жагдайды мен териштирип, фактыларды камтып, анын арызын, ошол маалыматтарын териштирдим дагы. Жазалайын, аты эмне экен ал акция? Азыр айтып берем. Соц желилерде барбы? Анан ошол маалыматтын артынан мен Самара Каримовандан маалымат алганга аракет кылдым ырчыдан. Анан ал дароо баракчасын өчүрүп, жанагы лотерея уюштуруп аткан баракчасын өчүрүп, кайрадан бир нече сааттан кийин кайрадан восстановление кылып, жана архивныйга тыгып койгон окшойт маалыматтарды. Анан бир катар даярданышып, анан кийин мага чалууга чыгышты. Сиз аны ошол Самара Каримованын соц желидеги аккаунтунан карадыңыз да, Ооба. Ал Самара Каримова кайсы деген Instagram?
Азыр мен баарысын айтып берем сизге. Кыскача хронологиясын берип коеюн сизге. Анан эмне болду? Ошондон улам Жалал Абадта бул иш-чара уюштурулат. Болжолдуу 9000 билет сатылат. 18-июнь күнү. Эми мындай болуп атат. Мага мындай кайрылуу келип атат. Байланышка чыгып. Саламатсызбы? Байланышка чыгып кое аласызбы? Көрүнбөй атат мага. Бир тема бар эле. Так, анан ушундай келип, анан мага могу видеону жиберип атат. Самара Каримова өткөз. Муну экран записке жаздырып алышат да. Ал экран запистен кийин видеону өчүрүп коюшат. Бирок менде экран запистин маалыматы калат. Самара Каримова уюштуруп атат, өткөзүп атат. Ушул уткан адам Toyota Camry уттуңуз, алыңыз, ай. Toyota Camry 50, Toyota Camry 70 деген муналарды уюштурат. Энди Башка Toyota вариант утса, Аллага окшойт. Саламатсызбы? Мен Самара Каримова YouTube каналдан байланышып атам. Сиз эфирде көрүп атасызбы? Же көчөдө жүрөт окшойсуз? Бизден сонун белек утуп алыңыз. Кандай белеген рахмат. Сиз эфирди көрбөй атыпсыз, ошого телефон, стиральная машина деп жүрөгүңүз сыкпайын. Сиз бизден Toyota Camry 50, Toyota Camry 50 автоунаасын утуп алдыңыз. Ура! Он билет сатылды эле, анан экөөсү белек алынбагычы. Аха. Азаматсыз. Машинаңыз барбы? Машина жок эле, абдан жакшы. Анан Мен билет сатып алдык эле деп айтып атат Сонун тиги. экен. Не кылып жүрөт элек, машина алганда. кыскача жиберип атат. Анан бул айымдын ушундан кийин мунун туугандары, кошуналары чалып баштайт. Машинаңар кут болсун, машинаңар кут болсун дейт. Тегишиге. Анан аялы гана айтпайт ал, күйөөсү. Анан күйөөнө коноктор келе баштайт, куттуктап машинаны. Анан кийин алар айла жок, не дешин билбей аял мага чыгып атат. 19-унда саат 6-да чалып атат мага аялы. Биздин күйөөм ушундай дейт, анан ушундай кылыптыр. Биз эми коомчулукка ачыктап, биздин жүзүбүздү ачып койгула деп уюштуруучуларга чалдык, алар болбой атат, короче. Сизден жардам сурайбыз деп кайрылды. Силер аягына чейин турасыңарбы бул маселеде? Десем, турабыз, андай мындай, эл билсин деп мага ушундай кайрылды. Хорошо деп баарысын фиксировать этип алдым дагы. Анан жанагынтип иш-чара бүтөт, анан эртеси күнү бир кафеге чакырат экен мунун айтымында. Кафеге барып Ким чакырат, ким? уюштуруучулар Самара Каримова чогуу келип, анан жана акчалай белек бергенин эме кылышат. Бир да уюштуруу лотереясында автоунааны бирөөгө бербептир. Жалаң акчалай эле тандады. Булар машинанын акчасын эле алган үчүн акчасын беребиз деп, анан мага берген алардын маалыматы боюнча жасалма акча деп айтып атышат. Бирок эми аны тактаган жокмун. Анткени булар өзү баш тартып кетти кийин. Силер алдык деп атабы акчаны? Жок. Аларга барган жоксуз. Машинаны тапшырганы келген учурда азыр машина уттуңуз деп атпайбы? Эми ошону тапшырышты, тартып коелу коомчулук отчет кылып дейт да, буга келишет. Анан Жок, алыптырбы ошону? алган жок да. Жок, алганга чейинки окуяларды айтып атам. Анан ал элек бул келет дагы акчаны беребиз деп, съемка кылабыз сизге деп чакырат күйөөсүн, анан аялы ээрчип алат. Аялы келгенин көрөт дагы, тигилер кайра машинага отуруп тартпай турган болуп кетип калышат. Анан кийин аялы жанагындай силер чындап бербей турбайсыңарбы, тигинде мындай ызылдай баштагандан кийин ага 20 000 сом, 20 000 сом берет. Анан ага деле ызылдай бергенде анан 80 000 сом которот эми банкына, мага айтымындачы. Анан 80 000 сом которгондо кайра которуп коет ага. Детектив башка койду. Вообще башка. Анан ал кайра 80 000-ын өзүнө которот да, анан кийин мага чалып жанагындай кылганда мен Самарага чалам. Самарага чалганда Самара түнү менен 2,5-да келет дагы, ага 650 000 сом берет жанагы үй бүлөгө. Анан ал үй бүлө, короче, улук байке, мен Самара менен сүйлөшүп алдым, доом жок, короче, оюндан чыгып кетем деп ойлойт. Анан эми бул жерде менде суроо пайда болуп калды. Ушундай акыбал болуп атса, анан мага бул бирөөлөр ушу эптеп акчасын алыш үчүн мага кайрылыптыр. Жанагы уттук дегендерчи. Албаш керек. Анан бул жактан ал адамдык совестин сатып атса, экинчиден наркылар элди алдап атса,
Анан муну унчукпай коюш менин совестиме туура келбеди бул да. мыйзамсыз нерсе. Эми? Мен сизге так айтам, бул вообще мыйзамсыз. Эми нерсе. ошону көрүп мен дагы лотерея жөнүндө мыйзамдарды казып чыктым, окуп чыктым. Анан бул жерден бир катар мыйзам бузууларды көрүп, 3 мыйзам бузууну мен азыр сизге белгилеп берейин деп атам да. Ошону көзөмөлдөп жетекчи катары ушуну тартипке салбасаңыз, бүгүнкү күндө канча адам алданып атат экен. Бул эле көрүнүш менен дагы канча үй бүлөнү уюштуруп атат. Сиз кагаз жүзүндө жазып кое аласызбы ушуну? Бизге арызда керек да. 300 сом. 300 сомго эмне келет деп ойлойсуз? Албетте 300 сомго менин артымда турган Toyota Camry жетмиш жана ошондой эле Toyota Camry 50 утуп алышыңыздар толук мүмкүн. Кантип дешиңиздер мүмкүн. Андан да бизде башка сонун телефондор, акчалай приздер бар. 16 июнь кечки саат 21:00 YouTube каналдан сиздер менен көрүшөбүз. Бизде жалпы 300 приз бар. Баса сиздер үчүн биз акцияда койгонбуз. 4 билет алсаңыз 5-чиси белек болот. Андыктан баарыңыздарга ийгилик, туура тамактануу марафонунун ссылкасын ошондой эле билет номериңизди жөнөтөбүз. Бирок момундай белгилүү инсандардын киришкени ушуга өтө эме экен да. Аябай таң Мындай эми ишти кылам дегенде биринчи мыйзамдуулугун карап туруп кылыш керек билим да. деңгээл, мыйзам жөнүндө кичине түшүнүк алыш керек. Анан могу жерде Самарадан марафон белек деген аккаунт муну өчүрүп коюптур. Көрдүм, азыр окудум сиздин видеоңуздан көрүп атып. Китап что-то там Арыктоонун похудение деп атабы ошол жөнүндө. марафон белектер деп туруп анан бул жер кызыктыруучу. Самарадан сурадым да, эмне үчүн сиздер ушундай уюштуруп атасыздар? Лицензия барбы десем, жок дейт. Бизде не документ, паспорттаган документтер бар десем, бизде ИПУбуз бар дейт. ИП талап кылынбайт бул маселеде дедим. Анан айтып атат, хорошо, сиз ушундай кылыптырсыз. Могу лотерея боюнча мыйзамдарды билесиздерби? Эмне үчүн марафон деген өзү эмне, аныктамасын билесиңерби? Ал боюнча так жооп ала албадык. Анан бул жерде эмнени айтып атат? Биз арыктоону сатып атабыз деп атат. Бирок силер билетти сатып атасыңар, арыктоону саткан жоксуңар деген нерсе. Бул жерден манипуляция кылып атат да, аягында арыктоону кошуп коюп, кызыктыруучу деп ошону жамынабыз деп атат. Но фактически булар билет алсаңар деген жарнаманы берип атат. Тиги кишини көрдүңүзбү? Айтты го, мен ол лотерейни билет алганмын деп атпайбы видеодон. Билет алсаңар деп атат, билет алгыла деген жарнама кетип атат. Бул биринчиден түздөн түз лотереянын сатуу эмесине мындай мыйзам так эле ошол лотереяга такайт муну. Экинчиси лицензия жок. Кызыктыруучуга дагы сиздерден разрешение ошо макулдук сиздерден алынган жок, тийиштүү документтери жок экен. Үчүнчүсү бул адамдарды алдап атпайбы? Мошенничество болуп да. То есть бир катар кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн. Мыйзамсыз нерсе да бул бир четин жөн менен айткандачы. Эгерде бирөөгө зыян тийген болсо, эми ушуну эл алган жарандарга, мисалы үчүн сиз азыр жарыя берсеңиз болот да. Мынаны ким алган болсо, лотерея билет алып, мисалы үчүн да, уталбай калдыңарбы? Бирөөнү утту деп бирөөгө берип койду, силерге бул мошенничество бул. Алар менен дагы могу договор сыяктуу болгон. 9000 билет сатыптыр ушунда. Ошо 9000 билеттин акчасын кайтарттырсаңыз болот да, туура? Сиз мындай жарыя кылып ошону эме кылсаңыз болот да. Сиздин действиеңиз логично туура да. 20-берени лотерея боюнча так жазып атпаймын да. Ушул мыйзам талаптары бузулуу менен кесиптик лотереяларды уюштуруу жана мамлекеттик жана кызыктыруучу лотереяларды өткөрүү, лотереяларды уюштуруулардын лотереяны өткөрүүдөн түшкөн акча бүткүл суммасы ден соолугуна мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарга жана балдар үйүндөгү жана интернаттагы жетим балдарды багууга жиберүү менен республикалык бюджетке алып коюуга, бул лотереяны сатуудан алып салууга, кийин жок кылууга жана лотереяны уюштуруучуларына жана анын ичинде алардын кызмат адамдарына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга алып келет. Азыр бул жактан түшкөн каражаттарды жетим балдар үйүнө алдырганга толук мүмкүн экен. Бюджетке алдырып, бюджеттен анан ошол жака багыт катары кеткенге. Же эл өзү кайтарып алса болобу? Эл өзүнүкүн өзү деле бер десе болот да. Азыр мисалы үчүн сиз айтсаңыз, мына мен бардым, Финнадзордун төрагасы менен жолуктум. Бул эки лотерея таң уруксат кагазы катталган эмес экен. Не то что кесиптик. Мейли кесиптик мындай эле коелу, эми рецепт сатам деп. Бул азыр катталган жок да ошондо. Рецепт сатам деп камуфляж кылып атыптыр эми ошого депчи, мисалы үчүн ошого эми шарт кылып атыптыр. Бирок ошол стимулирующий лотереяга деле уруксаты жок экен деп. Азыр бүгүнкү күндө уруксаттар жок. Жок нерсени катып сатат. Бул деген эми мошенничество да, жок нерсени эме кылганга туура. Уруксат албай туруп, мындай незаконный деятельность болуп кетип атпайбы? 2000 жылдан бери ушул.
Чаба, жақсы болсын мен. Ал бияққа жазып қойға. Аяна бір қағаз беріп қойшы бұл жігіттерге. Таза қағазменен бір ручка беріп қой. Анан этот заявление оставят, тақтап қойшы. Не осталось, у меня возьми. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Кыргыз Республикасынын финанс рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу мекемеси, анын төрагасы Марат Түгүлбаевга кирип чыктык. Бул жерге атайын арыз калтырып атабыз. Бул арызда жогоруда көрсөтүлгөн ырчылардын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу жана буга чейинки ушул сатылган билеттердин акчасын элдерге кайтарып берүү иштери, ошондой эле ошол лицензиясы жок адамдарды лотерея сатам деп азгырган шылуундардын ишине сабак катары бир укуктук баа берүү үчүн жөнгө салып бериңиздер деп кайрылдык. Эми анын жыйынтыгын бүгүн эле буюрса ишти баштайбыз деп убадалады. Күтө туралы. Негизи эле ушундай болбогон жарнамаларга ишенип, сиздер чөнтөгүңүздөргө мындай зыянга учурап калышыңыздар мүмкүн. Ошону эске алып жүрүшүңүздөр керек. Азыр биз катты тапшырып атабыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, биз сиздерге Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Төмөндөгүдөй ыңгайлуу автоунаалар, тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чек ара өткөрмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп келишет. Ошондой эле коопсуздук талаптарына толук жооп берет. Эч кабатырланбастан төмөнкү номерлерге байланышсаңыздар болот. +7 977 110 34 11. Салкынай, саламатсыңарбы? Кандай? Жакшысыңарбы? Жакшы. Мен Улукбек байкеңер. Tamam. Салкынай, силер мага кайрылбадыңар беле буга чейин. Анан маселеңерди көтөргөндөн кийин силерге жана 650 миң сом алып келип түнү менен берип тургу бая Самара Каримова чалганда. 650 миң сом берген жок бизге. Канча сом берди? 80 миң берди. Эгерси менен ошол бала келип менен укамды өлтүрөт деп мен албай койдум эле. Менин укамды өлтүрөт, инвалид укам бар, короче, вообще эме, таанышып турдук, сим картамды алып кетти. Мага тиги уюштуруучулар 650 миң сом бердик деп айтты го. Мен баламы алып доктурга жатып калдым да. Мен баламы алып доктурга жатып калдым дейм. Уюштуруучулар менен бирөө сүйлөшүп атканда кандай кылып чечишти билбейм. Мени, короче, киришпеди. Канча акча алганын билбейсизби? Айтпадыбы күйөөңүз? Жок. Эми мисалы силер билет албаган болсоңор, анан күйөөңөр жанагынтип күйөөңөргө 5 миң сом берип жанагындай кылган болсо, подставный кылса, анан кантип силерге 650 миң сом берип койду ал? Ким? Самара Каримовалар. Ошентип мени киришпе деп, ошол түнү эле эме кылды да. Силер мага айтпадыңар беле буга чейин? Биз байланышканбыз, анан ушундай кылып бизди утпаган жерден утту кылып 5 миң сом берип күйөөмдүн оозун басып коюштур. Билет жок эле биз кантип утуп калдык деген суроону бердик. Анан ушундай болду. Коомчулукка чыкканда чыгып кеттир деп айттыңар. Анан видеосун таштадыңар, жана түз эфирдеги жолдошуңардынчы. Анан кандай болуп калат бияга? Ошо мен айтып атпадым, менин күйөөм ушул нерсенин баарына каршы болуп атат депчи. Ошол түнү эле мен сим картамды WhatsApp до сих пор скачать эте албай атам. Ачылбай атат. Сим картамды алып койгондо. Ким? Күйөөм. Жок, күйөөңүз ал гифке жанагы лотого катышпаган болсо, билет албаган болсо кандай болуп калды ал? Ошо сен билбейсиң, сен билишпе дейсиң, болду, ошентип алып коюп да. Түшүнүктүү. Саламатсыңарбы? Алло, кандайсыздар? Жакшы, Самарайым. Жакшысыздарбы? Жакшы, рахмат. Бек мырза. Мен азыр тойду бүтүрүп чыктым. Уюштуруп атканда атайын
Финнадзордун каттоосунан өтүп бул эми лотерея сыяктуу болуп атат да. 9000 кишиге сатыпсыздар билетти. Жок, 9000 кишиге сатылган эмес. Анча кишиге сатсаганда эме болуп кетпейби? Бул негизи билет 300 сомдон. Ар кандай сатылат, 3000 сатылат, 4000 сатылат, ар кандай иногда сатылбай калат, ушундай да, ар кандай сатылат. Сиздер Сатылбаганда жылдырабыз. түз эфирде 9000 билет сатылды деп маалымат берип атасыздар да, мен ошо сиздердин сөзүңүздөрдү айтып атам. Мен 9000 деп вообще айткан жокмун. 9000 деп ал жерде мен сүйлөйм да түз эфирдечи. Анан бул жерде 9000 билет сатылган жок. Биз канча билет сатылды? ИП сыяктуу ИПдан өтүп төлөйбүз, салык, мамлекеттик салыкка төлөйбүз. Бул лотерея эмес, бул курс бул. Бир жолу айтып кетейин, бул интернетке кирсеңиз, бир эле менин курсум эмес, мындай кызыктыруучу курстар көп да, автоунаа коюп, мына ютубтарын продвигать этип атышат. А сиз жарнаманы болгону 300 сомго лотерея алгыла деп үгүттөп атпайсызбы? Жок, лотерея деген жокмун. Болгон 300 сомго курс алып, ошондон кызыктыруучу белектери бар, чоң приздери бар деп атам. Мен ачык лотерея деп айткан жокмун. Биз основной цель биз курс эме кылабыз. Экинчи автоунаанын ээсин качан көрүшөт эл? Экинчи автоунаанын ошол мен сизге азыр уюштуруучулардын номерин берейин. Жок, эми сиз билишиңиз керек да, адамдар сизге ишенип кетип атпайбы? Жок, видеолору чыгат дейм. Мен азыр айтып атпайм, мен кызым ооруп, мен бошоп атам менчи. Канча билет саттыңыздар ушул акыркы марафонду 8-чиңиздерде? 2 автоунаада. Билет мен азыр ошол эмени берейин. Уюштуруучу баланы берейин, эми мен анын баарын жаттай албайм да, сөзүн ачыгычы. Может 3000 сатылгандыр, может 4000 сатылгандыр. Макул, 4000 сатылган күндө болжолду 4000 сатылса, сиздин сөзүңүзгө карап 4000 сатыла турган болсо көбөйтөбүз 300дөн барабар. 1.200.000 сом акча болуп атат да. А буга кантип сиз 2 автоунаа анан толтура белектерди алдыңыз? Кайрымдуулук кылып атасызбы ошондо? Калганын. Кайрымдуулук кылган жокпуз, биз кызыктыруу ошонун ичинен баягы эми ал автоунаалар өтө кымбат автоунаа эмес да. Эми 1.200.000 сом азыр сыртынан эле неме кылганда мындай арзан 300-400 миң деген автоунааларда эми анчалык шикарный автоунаа кое турган шарт жок да, ошол билеттин сатылышына карап. Camry 55 менен Camry 50'нын баасы бүгүнкү күндө 400-500 миң сом эмес да. Колумда ар кандай машиналар коюлат да. Жок, мына акыркы эле машинаңызды айтайын да, мына Самарайым. Акыркы эле машинаңыз, мисалы 2 автоунаанын ортосунда туруп сүйлөп атасыз. Анан ошол 2 автоунаанын сапаты мындай, бул 1.200.000 сомдук автоунаа эмес да. Булар бүгүнкү күндө билесиз да баасы канча экенин. Анан эми ошо 2 автоунааны жөн эле мындай элди алдаш үчүн коюп койдуңуздарбы, кандай? Арзан, баягындай орто автоунааларды эми шикарныйды кое албайт, конечно, ошол арзан эмелерди коет да. Ошол 2 автоунаа арзанбы азыркы сиз жанамакы? Сиз чалып ошодон сураң. Мен эми чындап машиналардын сөз эмелерин түшүнбөйткөн, бизде команда кылат да, мен рекламаларына Самарайым. тартылып түшүп. Түшүндүм. Муну сиздин Самарайым могу жер Машина канча сом, базар баалары канча сом, мен аны билбейм. Бирок балдар айтат, базардан эң арзан орто машиналарды алабыз деп, өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес. Биз бул Camry'ни эмеле неме кылып буга чейин Seat ушундай эле арзан эле автоунаа коюп сөзүн ачыгычы. Самарайым, могу жерде Сизге тактап атам, мына именно машинанын эмеси. түшүндүм, могу 2 машинаны реалдуу койгон эмес белеңиздер? 2. коюлган. А неге анда бул машиналарды адамдар албайт? Анан бул акча 1.200.000 сом түшүп аткан болсо, анан буга кантип бул 2 машина келди, анан белектер? Может, мен билеттин санын так туура эмес айтып аткандыр, мен аны билбейм да. Потому что уюштуруучу балдар бар, ошолордон точно сурагыла. Мен азыр номерин берейин. Өмүрбек мырза, бизге Самара Каримова берди сиздин номериңизди. Ооба, азыр айтты эле ошо. Сурап атат номериңди эле, каршы бериңиз дедим да. Сиз уюштуруучубу, э? Ооба, биз уюштуруучу. Эмненин уюштуруучусуз? Ошо марафон арыктоо Деңиз Ак марафонун уюштуруучусу. Ал кимдики? Самара Каримованыкы, эми биз уюштурабыз ошону. Самара Каримованын атынан уюштурасызбы? Ооба, Самара Каримованын атынан уюштурабыз. Экинчи автоунаа уткан адамдын видеосун жарыялабадыңыздар го? Ал акчасын алганына байланыштуу жарыялабай калдык. Акчасын алгандар буга чейин жарыяланып жүрбөдү беле? Буга чейин жарыялангандар да болгон, жарыяланбай калгандар да болгон. Не себептен жарыялабай калдыңыздар? Самара Каримова
көлгө эс алып команда толук ишке кирбей калды, ошого мындай толук иштей албай калды, акырына чейин жеткирипчи. Акчасын бердик, аны тартабыз, муну тартабыз дедик, ошол бойдон тартылбай калып кетти. Эл көрүш керек да аны, чыңбы? Ооба, бирок эми баягы сурап калгандарга номерлерин беребиз. Мисалы үчүн бирөө жарым ушундай өттү эле что-то ошону жок болсо деген болсо номерин беребиз да. Номерин бере аласыздарбы бизге? Номерин мен өзүм кыздардан тактайм, мен берем. Сизде жокпу? Жок, менде жок. Уткан кишинин номери жокпу сиздерде? Сиз уюштуруучу турбайбы, жоопту? Мен уюштуруучу эми, ал жерде мисалы үчүн уткандарды бирөө карайт, тапшыргандар бирөө, сүйлөгөндөр бирөө, ушундай да эми ал жерде 5-6 адам бар да. Анын үчүн табып кыздарды азыр иштебей атабыз, азыр көчөдөчү. Кыздарды табып номерин алышым керек. Кыздар да жок болуп атабы жумушчуларыңыз? Ооба, азыр жумуш токтоп турат, августтан башталат, августтун 1-инден башталат кайра. Юридикалык каттоодон өткөнсүздарбы? Лицензия барбы? Жок, лицензия жок. Буюрса ошо лицензияларды алып, августтун 1-инден баштайбыз. Анан кааласаңыз сиздер да чакырабыз, оюнга катышып кетсеңиз болот. Жок, рахмат, катышпайлы оюн. Эми сиздер буга чейин лицензиясы жок эле иштеп келдиңиздерби? Баштан сүйлөп калсыз, чалып калды. Буга чейин лицензия жок эле иштеп келдиңиздер беле? Буга чейин мен ойлогонбуз да, эми баягы Кыргызстан мыйзамдары боюнча лотереяга уруксат жок, бирок марафон ушундай курстарга мындай бир товар берип атпайбызбы бизче? Ошондойго эме жок го деп, жана сиз да айттыңыз, биз өткөн ай чалдыңыз, биз сураштырсак, ага да уруксат алыш керек экен, лицензия алыш керек экен, полный эмеден өтүш керек экен да. Фин көзөмөл дегенден, финадзор дегенденчи. Анан биз ошого биринчи жактан ошол жактан токтоттук экен. Кайталап коюңузчу, угулбай калды. Биринчиден ошол сиз чалбадыңызбы өткөндөгүчү? Ооба. Бул нерсе өзү лицензия алыш керек депчи. Анан биз сураштырсак, реально лицензия алыш керек экен. Еще Самарадагы көлдө эс алуулар болуп калды, ошондон эки байланыштуу болуп азыр токтоп турат да. Бирок азыр биз жаңыдан дагы иштеп чыктык уже. Жаңыртып дегендей 1-августтан башталат буюрса. Лицензиялар менен кадимкидей. Ошондо бул 8-туруңуздар болуп атса, эч кандай лицензия жок болуп аткан болсо, жарандар Бизде чалбаган экен да буга чейин, ошого биз билбей калыппыз да. Мисалы, сиздер азыр бул уюштуруп аткан иш-чараңыздарда адамдар канча билет алгандар бар эң көбү? 5 ушундай. 5 билет сатып алып атат, Бизде 10дон жогоруга болбойт да. Ошо 5 билет сатып алган болсо, бир эле киши 5 билет сатып алып атабы? Түшүнүктүү. Ошондо сиздердин кайсы сөзүңүздөргө ишенсе болот адамдарчы? Мисалы, коомчулук айтып атасыздар, бул биз лотерея эмес, биздики курс деп атасыздар. Бирок бир курсту сатып алыш үчүн 300 сом төлөш керек экен. Бир адам эми сиздерден 5 курс сатып алып атабы же бир эле курсту повторно 5 жолу жибересиздерби? Кандай кылып жибересиздер? 10 группа бар да, 10 түрлүү сабак бар. 10 түрлүү ссылка бар. Мисалы үчүн Телеграмдан запись кылса болбойт. Ошо 10 түрлүн жөнөтүп коебуз. Мисалы үчүн 5 алган болсо 5 түрлүн жөнөтүп коебуз. Сиздер мындай деп атпайсыздарбы? Урматтуу калайык калк, 300 сомго машина утуп алгыла деп туруп, аягында биз тамактануу жөнүндө курстарды жиберебиз деп атасыздар да? Ооба, туура. Сиздер бул жерде айдан ачык эле лотерея сатып атпайсыздарбы? Эми лотерея деген башка форматта го дейм. Лотерея мисалы үчүн машиналарды коюп, эч кандай марафон дегенди аралаштырбай эле прям эле лотерея деп эле, мисалы үчүн Сүйүн ТВ, дагы Ош сыйла, Жалалбай сыйла дегендер бар да, уксаңыз керек. Ошоларды мына чыныгы лотерея деп эле сатып атышат. Биз марафон ушундай деп ал жерде ар бир текстте айтылып, дээлип, ушундай болуп атат да.
Азыр бир да сөз Азыр деген жок го дейм да. азыр сиздерге мисалы бул биринчиден лицензия жок болуп атса, экинчиден жанагындай күмөндүү аракеттериңиздер болуп атса, уткан адамды чыгарбай атсаңыздар. Үчүнчүдөн бул жерде билет сатып атсаңыздар. Анан бул алдамчылыкка жатып калат да. Утпай калган адамдар үчүн. Эми биз ошону азыр толуктап туруп, буюрса августтан Азыр адамдар кайра биздин акчабызды кайтарып бергиле десе, кайтарып бере аласыздарбы? жок, биз ойнотуп бүттүк да уже. Буңуздар мыйзамсыз болуп атпайбы? Мыйзамсыз кантип өткөзөсүздөр? Мыйзамсыз экен ошо мен сизден уктум да. Буга чейин бизге бир эскертип. Жок, сиздер ишти баштаганда анын мыйзамдуулугун карап туруп, анан коомчулукка жарыя кылышыңыздар керек да. Туурабы? Биз эми баягы элден көрүп эле кылып койгонбуз да, андай эч кандайчы. Баягы башкалардан көрүп элечи. Анан ошондойлорду чын бышыгын билбей эле реклама кыла беребиз тиги ырчылар. Эми ырчылар деле мынтип ойлогон да, эми марафон берип атса, бул эми лотерея эмес экен го депчи. Менин оюмда да эми балким кандай ойлогон. YouTube'дан неге өчүрүп койдуңуздар тиги уткандарды? Өчкөн жок, ошо турат окшойт. Дагы эле. Жок, биринчи сеанс өчүп кеткен го жанагы. Билбейт экен анысын. Уже көп болуп кетти го, 20 күндөн ашып кетти го, уже эстен деле чыгып калыптыр уже. Экинчи маселе, жанагы сиздердин 650 миң сом бердик деп атпайсыздарбы? Экинчи автоунаанын ээсине. Бердиңиздер беле ошол акчаны? Ооба, бердик. Биз албадык деп атпайбы аялы? Жок, алган. Ошол маселеге кайтып келсек да, мисалы билет албаса, анан кантип ал утуп калды? Өткөндө ушуну айтып, сизге айтып бердим ошойт эле. Билетин алып туруп, бул өчүрүп алат, исчезающий сообщенияга туруп калат. Анан бул утат, буга чалынат. Чалынганда анан кийин айтабыз, билетиңизди жөнөтүңүз дегенде бизде билет жок, өчүп кетти дейт. Анан өчүп кетти дегенде анда биз бере албай калат деген менде башка дагы балдар бар да, мисалы үчүнчү. Бере албай калабыз, билетиңиз жок болсо деп туруп, ошентип күтө берет. Анын аялы жубайы бар экен. Анан ал милицияга жазам, блогерлерге берем, андай регион ТВ берем дейт. Анан хорошо, бериңиз, такташабыз дейт биздин балдарчы. Дейт дагы анан ал ошентип регион ТВ ошо сизге, Идрис байкелерге жазат алмаймынчы. Анан жазат. Анан уже бул курсий баштайт. Самара Каримованын өзүнө жазат, менеджерине жазат, Асан акеге жазат, уже көп жака жаза баштайт да. Анан бизге чалуу келди уже. Ушундай болот, эмне бербей атасыңар? Анын билети жок экен. Билети жок болсо кандай ойнойт ал? Билети болгон болсо өчүрүп алган болот. Анын себеби WhatsApp'та сообщениеде туруп калган болот. Анан билети жок эле утуп беремди мен анда дейт дагы, анан ызычы салып, аял. Жок, билет ал сиздерде болот да. Билет бизде болот, мисалы үчүн Канча жок? 500 безекен алган болсо да. Андан мындай кете бер уже мындай болуп кетет да уже. Эстен чыгып калат да, ал канчанчын алган, не болгондоручу. То есть сиздер билетти көрсөтүп атасыздар да, мынау билет утуп атат деп. Ооба, бирок бизге билетин да көрсөтүп алат да адамдар, мисалы үчүн утканадан билетин көтөрүп келет, сүрөтүнчү. Могу менин билетим дейт, анан биз салыштырып, такташтырып туруп, сүйлөшкөн чектерди карайбыз дагы, мисалы бизге жөнөткөн кандай не чек оригиналды карайбыз. Анан бере беребиз. Анан ошондуктан түшүнбөстүккө жаралып, ал аялга айтат, биз ушундай билети жок эле утуп калдык дейт. Ошондой ызычы болуп кетет. Анан мен өзүм дагы айттым го, бир бата болчу, анан бошогуча мен Ошондо мага бир эле суроону тактап айтып койсоңуз да, мисалы мага алар кайрылды. Эмне деп кайрылды? Бүт аудиолору бар. Мага кайрылып атат. Менин күйөөм билет алган эмес.
бирок 5000 сом берип колуна Самара чалат, анан ошондо сүйүнүп ыраазычылык билдирип коюңуз деп айтат. Жок, бул туура эмес маалымат. Анан ошондо булар кийин биздин жүзүбүз интернетке чыккандан кийин баары куттуктап баштап, биз уят болуп атабыз коомчулукка. Ушуну чындыкка чыгарып бериңиз. Биз билет алган жокпуз. Алардын жанагы түз эфирине, берки комментарийларына, инстаграмына жазсак өчүрүп коюп атышат. Элдерди айтып атабыз, ишенбегиле, биз ушундай билети жок, ушундай кылышат экен булар деп айттым, бирок меникини өчүрүп коюп атат администратору. Анан ушу чындыкты чыгарып бериңиз деп мага кайрылган эле да биринчи. Анан силер 650 000 сом бергенден кийин алар телефонун өчүрүп менин чалуума жооп бербей коюшту. Самара менен сүйлөшүп алдык биз деп. Сиздер барып акча берип кеткенден кийин. Ошондо буга чейинки маалыматын ал мындай бизде бар да анын баарысы кайрылууларычы. Анан ошондо так даан айтып атат. Булар билети жок эле, утуп ал бизди ушундай кылып пайдаланышты, бирок машинаны берген жок. 5000 сом берип коюп күйөөмдү ушундай кылыптыр деп. Анан мен буга каршымын деп чыкты да аялычы. Ошондо бул Ошо күйөөсү туура эмес маалымат берип койгондо бул жакачы. эмечи сиздердики ушул күйөөсү канча билет алып атат сиздерден? Бирөөнү эле алып атышпаса. Бирөөнү алса керек эле. Жана машина уткан киши бирөөнү алып атабы? Ооба. Бирөөнү алат да бул ошо күйөөсү башкача маалымат берип коет аялына. Анан биз сүйлөшүп аны полный акчаны берип колуначы. Ыраазысызбы? Мына ушундай болуп кетти, кечирим сурап, өзү да түшүнүктүү аял экен, полностью түшүндүрсөк түшүндү, алды эле. Бизден да ката кетип калыпты. Анан убагында жооп берип коюшуңар керек эле деди. Анан биз азыр ушул жерден сөзүңүзгө кыстырма. Ал жанагы күйөөсүнө сиздер сөздү үйрөтүп берипсиздер да мынтип сүйлөйсүң депчи. Анан ал күйөөсү түз эфирде сүйлөп атат. Сиз азыр бир эле билет сатып алды деп алдап атасыз да. Ал жерде билетти 10 билет сатып алдым эле деп айттырыпсыз ага. Анан ошонун бирөөсүнө чыкты деп. Ал түз эфирде айтып атпайбы? Мен 10 билет сатып алдым эле. Ошого ошонуку мен айтпаймын. Бирөөнү алса керек эле деп атам го мен мындай. Точно маалымат билбейт экен да, ким канча алганычы. азыр бирөөнү эле алган деп атпайсызбы? Максимум 10 да бизде өзү негизи. Максимум 10 да алса болот. Себеби бизде 10дон ашык телеграм ссылка жок да. Эми бул коомчулукту анчалык келесі ойлоп антип кылбаңыздар да, бул туура эмес да. Ооба, жок. Андай туура эмес кылбай эле. Баягы сиз өткөндө чалдыңыз, биз деле туура түшүндүк. Токтоттук дегендей лицензия алыш керек экен буга, көрдүңөр ушундай экен деп түшүндүк биз. Экинчи автоунан ээсин чыгарбай атасыздар. Ал дагы таң калыштуу болуп атат. Эгер прозрачный боло турган болсо эмнеге чыгарып айтпайсыздар? Эми ал аял деле, по-моему, Бул жерде 9000 билет сатылып атат. 9000 билет сиздерден. Же 9000 билет сатылбадыбы?